Мен жула аламбы же жула албаймбы туугандар? Жула албайт окшойм. Неге? Себеби сапаттуу, бардыгы өзүм үчүн деп салынган үйүбүз сатыкка чыгып калды. Так дареги ВОЗ 2 проектируемая көчөсү, кечиресиздер, мен тилим эмес, тишим дагы келбей да туугандар. 8-көчө 3185 даректе сапаттуу сонун курулган. Так 110 квадрат метр болгон үйүбүз, жалпы жер аянты 4 соток жерде курулган. Мен сиздерге тез-тезден тааныштыра калайын дагы. Баасын дагы азыр айтып салайын. Баасын эси $114.000 деп коюп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору болот туугандар. Мектеп, бала бакча, мечит ушул окшогон жашоого керектүү имараттар деле жакын аралыкта жайгашкан. Документтеринен эч кандай көйгөй жок. Ээси менен түзмө-түз байланыша бересиздер. Биздин сатылуучу объектке келиш үчүн өзүңүздөр көрүп турган Фрунзе көчөсү центральный Заря базардан өткөп келе берсеңиздер, бул жерде Токтогул көчөсү болот. Ушу Токтогул көчөсүнөн 800-900 метр жүрсөңүздөр ВОЗ 2ге кире бериш. ВОЗ 2ге киресиздер. Проектируемая 8-көчөдө биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай биздин сатылуучу объекттин көчө тараптан көрүнүшү, көчөлөр деле ушундай кенен, сонун, евро дарбаза, евро забор, бардык чектери кошуналар менен белгилүү туугандар. Келиңиздер, анда эмесе мен сиздерге короонун ички тарабын тааныштыра калайын. Бисмилла деп туруп эле корообузга кирип келгенде эмнени байкадым туугандар, караңыздар, ээси негизи үйгө сонун көңүл буруп, өзүм үчүн деп салынып жашап жатканы көрүнүп эле турат негизи. Так, тегеретте биздин чегерабыз еврозаборлор менен тосулган, жерлерин байкасаңыздар түп-түз шагыл төшөлгөн. Бул жакта ушундай үйдүн алды тарабында бош орундук, көңүлүңүздөргө жаккан бир нерсе кошумча курулуш катары салсаңыздар болот. Суусу короосунан чыгат. Үйүбүз сыртынан сапаттуу болуп, жылууланган, фундаментине чейин жылууланган, кышында сонун жылуу муздакты өткөзбөйт. Так, атайын суу түтүктөрү дагы орнотулган, жаан-жаганда коронун алды чыла болбойт. Ушу түтүктөр аркылуу эле суулардын баары тарап кетет туугандар. Бул шик. Ал эми үйдүн аркасын көрсөтсөм, үйдүн аркасында дагы ушундай кенен бош орундук. Бул жака деле өзүңүздөр көңүлүңүздөрдөн жаккандай кылып туруп, очок гана саласыздарбы, үстүн жабып, навес кыласыздарбы, жашыл зона кыласыздарбы, баардыгы өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөргө жараша. Бул жерде биздин сырткы ажатканабыз жайгашкан. Ал эми менин аркамда турган бул кошумча курулуш жайкы кухня катары пайдаланат экен. Жана ошондой эле ушул эле жерден бизде общий бул чоң үйгө дагы отопление, көмүр жакканга меши ушул жерде орнотулган. Ээсинин айтымында отопление уже кыштадык дейт. Бир эле чака көмүр менен үйдүн баары Ташкент болуп жылыйт деп атат туугандар. Бул ичин да бир сыйра көрсөтөлү сиздерге. Көрүп тургандай жайкы кухнябыз баардык шарттарга, талаптарга жооп берет. Бул жактан деле сонун өзүңүздөрдүн күнүңүздөрдү өткөзүүгө мына мен сиздерге айткан меш, умный меш болуп эсептелет. Бул жерден көмүрдү жагасыздар дагы, чоң үйдө, жылуу үйдө отурасыздар туугандар. Бизге кире бериш эшиги бош.